өзүнүн укугу бузулбаса деле адамдар доо арыз менен кайрыла берет. Анда дагы сиз даттанууга акылуусуз. Ал көрө албастыктан болушу мүмкүн. Болбогон нерсе. Сиз андайга алектенбеңиз. Анткени сот бул маселени карабайт. Мамлекет ал сиздардын, ошондуктан баардыгын дүрбөлөңгө салбай да койсоңуз болот. Эң негизгиси сиздин укугуңуз бузулуш керек. Сиз сотко түз эле баргандан этият болуңуз. Анда сиз баардыгын оракылып арыздын бериштин кажети жок. Сиз сотко шашылбаң, анткени сот сиздин арызыңызды албайт. Бүгүн биз административдик доо берүүнүн эрежелери жөнүндө айтып беребиз. Граждандык доолордон айырмасы болгон административдик доо арыз бул мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чыгарылган актысына карата берилүүчү доо арыз. Башкача айтканда, эгерде ошол мамлекеттик орган чыгарган акты же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чыгарган актылары сиздин кандайдыр бир укугуңузду бузса, же болбосо кандайдыр бир укугуңуздун ишке ашышына тоскоол болгон болсо, анда сиз административдик доо бересиз. Бул жерде доогер жоопкер эмес. Бул жерде административдик доогер сиз болсоңуз, административдик жоопкер мамлекеттик орган же жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы болуп эсептелинет. Так кетерин айтканда, бул жерде дайыма жоопкер мамлекеттик органдын кызматкери же өз алдынча башкаруу органынын же анын кызматкери, кызмат адамы болуп эсептелинет. Кандайдыр бир акт кабыл алганда, ал сиздин менчик укугуңузга же башка укугуңуздарга кесепетин тийгизген болсо ал акт, бул актыны сиз даттанууга укуктуусуз. Эгерде кандайдыр бир арыз менен барсаңыз, ал арызыңызды боюнча кабыл алган чечими же актысы сизди канааттандырбаса, анда дагы сиз даттанууга акылуусуз. Демек, ушул учурларда дайыма сиз арыз беришиңиз керек. Бирок эң негизгиси, ошол чыгарылган акт же ошол кызмат адамдын аракети же аракетсиздиги сиздин укугуңузду бузса гана, же мыйзамдуу кызыкчылыктарыңызды ишке ашырууга тоскоолдук болсо гана бересиз. Эч качан унутпаңыз. Эгерде ошол акты же ошол адамды, кызмат адамдын аракетсиздиги сиздин укугуңузду же мыйзамдуу кызыкчылыктарыңызды бузбаса, анда сиз баардыгын оракылып арыздын бериштин кажети жок. Анткени сот биринчи ушул маселени карайт. Сиздин ушул чыгарган мамлекеттик орган чыгарган акт сиздин кайсы укугуңузду бузду деп сурайт. Эгерде сотто сиз ошол нерсени далилдей албасаңыз, анда бул арыз каралбайт, канааттандыруусуз калат. Сиз баардыгын убара-кыласыз, мамлекеттик органды, сотту, өзүңүздү убара кылгандан башка эч нерсе таппайсыз. Ошондуктан бизде көпчүлүк учурларда өзүгө тиешеси жок эле, өзүнүн укугу бузулбаса деле адамдар доо арыз менен кайрыла берет. Ал көрө албастыктан болушу мүмкүн, ал бир коомчулуктун кызыкчылыгы деп бере бериши мүмкүн да. Бул болбогон нерсе. Сиз андайга алектенбеңиз, анткени сот бул маселени карабайт. Мамлекет ал сиздардын, коомдун, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн прокуратура органын койгон. Ошолор доо берет. Же болбосо жашы жетпегендердин боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган берет доо. Ошолорго доо укугуну берген. А сиз коомдун кызыкчылыгы деп, мамлекеттин кызыкчылыгы деп барсаңыз, сиз ага өкүл боло албайсыз. Ошондуктан баардыгын дүрбөлөңгө салбай да койсоңуз болот. Бүгүнкү күндө көпчүлүк учурда ушул маселелер болууда. Ошондуктан мен дагы бир жолу кайталап айтам, баардыгын көйгөйгө салыштын кажети жок. Эң негизгиси, сиздин укугуңуз бузулуш керек. Ошол мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын чыгарылган актысы же анын кызмат адамынын аракети жана аракетсиздиги. Бул маселе өтө орчундуу. Жеткиликтүү болуш үчүн, мисалы, салык органы, же болбосо бажы органы, же айыл өкмөтү, же ошондой эле башка органдар кандайдыр бир актыны кабыл алса, ал сизден түздөн-түз, мисалы, менчигиңизге тиешелүү болсо, же болбосо кандайдыр бир кыймыл аракетиңизге тоскоолдук боло турган болсо,
Бул сизге даттанууга негиз боло алат. Бул өтө маанилүү. Эми даттануунун өзүнүн формалары бар. Сиз сотко түз эле баргандан этият кылыңыз. Анткени бул маселе экиге бөлүнөт. Сотко чейинки даттануу бар. Мисалы, салык органы сизге салык төлөмдөрү боюнча же салык боюнча чечим кабыл алып, бир салыкты карыз кыла турган болсо, сиз сотко шашылбаң, анткени сот сиздин арызыңызды албайт. Сиз салыктын ошол жогору турган органына кайрылыңыз. Жана эң жогору турган инстанциясына чейин кайрылып, алардан жыйынтык чыкпаса гана сотко барууга болот. Ага чейин сотко кайрылыштын кажети жок. Ошондой эле баж органдарында жана көпчүлүк органдарында сот мыйзамда биринчи ошол органдын жогору турган органына кайрылгыла деп көрсөтүлгөн. Бул сотко чейинки тартип деп аталат. Бирок кээ бир органдарды түз эле сотко кайрылсаңыз болот. Бул мисалы айыл өкмөт. Айыл өкмөт жергиликтүү өз алдынча аткаруу органы. Ошондуктан анын чыгарган актыларını сиз жогору айыл өкмөттүн эң жогорку аткаруу органы айыл өкмөт. Ошондуктан сиз аны түздөн түз эле сотко берсеңиз болот. Ошондуктан сиздер даттануудан мурда жогору турган органга кайрылууга болобу же түз эле сотко кайрылууга болобу, бул маселени чечип алууңуздар өтө маанилүү. Үчүнчү негизги маселенин бири мөөнөт. Мөөнөт боюнча кандай гана мамлекеттик орган болбосун, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы болбосун, чыгарылган күндөн баштап 3 айдын ичинде сиз даттанууга укуктуусуз. Бул так көрсөтүлгөн мөөнөт. Бирок мыйзамда дагы бир жагдай бар. Эгерде сиз ошол мөөнөттү өткөрүп жиберген болсоңуз, анда белгилүү себептер менен, жүйөлөр менен билбей калган болсоңуз, анда доорга, административдик доорга мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө дагы арыз жазып, тиркеп, эмне үчүн өткөрүп жибергендигиңиз жөнүндөгү маалымат тактамаларды аркасында тиркөөңүз зарыл. Эгерде сиз мөөнөттү өткөрүп жиберип берген болсоңуз, ошол арыз калыбына, мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндөгү өтүнүчүңүз, арызыңыз тиркелбесе, сот бул арызыңызды дагы кайтарат. Кайтарганда дагы ошол мөөнөт өтүп кетиптир, мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндөгү арыз тиркелбептир деп айтылат. Ошондуктан бул мөөнөттү өткөрбөөгө аракет кылышыңыз керек. Жана өткөрүп жиберсеңиз, аны калыбына келтирүү жөнүндөгү арызды жазууну унутпаңыз. Ушул учурларда гана доо арыз өндүрүшкө кабыл алынат жана тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Бирок граждандык доодон айырмасы, ошол чыгарылган акты же болбосо аракетсиздиктин мыйзамдуу же мыйзамсыз экендигин далилдөө күчүгү түздөн түз ошол административдик органга жүктөлөт. Башка айтканда, сиз мыйзамсыз деп жазып аткан болсоңуз, жок, ал мыйзамдуу экендигин административдик орган сотто далилдеши керек. Ошондуктан сиздер мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чыгарган актыларына аракетсиздигине жана аракетине болгондо арызыңыздар. Бул түздөн түз административдик доо арызга кирет.